Эми Улан Ветибаевич эң татаал, оор, жүрөгө өткөн, көп суроолорду талап кылган, бүдөмүк жоопторго жоопсуз калган мыйзамдарды дайыма алып чыгасыз да. Бир чети мен сизге ошондой оор мыйзамдарды тарыхтын алдында жоопкерчиликти алганыңызга рахмат айтам. Экинчиден, такшы алып калганыңызды көрсөтөсүз, ар кандай кырдаалда саясий мазмунда жооп бергенге. Үчүнчүдөн, көп деле жакшы мыйзамдар эмес да, сиз алып чыккан мыйзамдарчы. Бул деген тарых алдында жазылып кала турган нерсе. Экинчи маселе, биз 4 жыл бою, Кудайга шүгүр, башталганда Талат Мамытович менен да жакшы иштештик. Андан бери азыркы биздин учурдагы төрагабыз Нурланбек Тургунбек уулу менен дагы аябай ар тараптуу компромисске барып, 90 депутат менен жакшы төрага болуп бердиңиз. Вице-спикерлерге дагы биз аябай кеңири мүмкүнчүлүк бердик. Ачык айтып коюшубуз керек. Анан кийин биз азыркы төрагабызга рахматтан башка эчтеке айтпайбыз. Себеби жетишерлик мыйзам чегинде бардыгын ынтымакчылыкта, беримдикте алып бардыңыз. Ошондуктан сизге биз ыраазычылыкты билгизем. Мен өзүм атынан дагы, менимче калган депутаттар деле кошулат болуш керек. Жүрөгө өткөн маселе, биз ошол вице-спикерлерди төргө отургузуп, мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Сизге колуңузга кол, бутуңузга бут болуп, канат бутак болуп парламентти башкарганга. Анан эми мына демилги көтөрүп келген 32 депутат жөнүндө айта турган болсом, мен жекече эч кимге талкуулабайм, бирок өтө коомчулукта болуп аткан өкүнүчтүү маселе. Болгондо дагы эң акыры келгениге 6 айда боло элек, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл боло элек депутаттардын келе калып туруп, кете калам деп туруп демилге көтөргөнү коомчулукта түрдүү пикирди жаратты да. Болгондо дагы 3 вице-спикердин бардыгы кетем деп жарыялык кылып атат. 6 комитеттин төрагасы кетем деп маселе көтөрүп атат. Бул деген парламенттин ичинде биз катарда карапайым депутаттар мүмкүнчүлүктү берип, көкөлөтүп, төргө тургузган адамдардын парламентти таратабыз деп алып чыкканы бул коомчулукта өтө бөдөмүк суроолорду жаратып атат да. Эгерде ошончолук биз катардагы парламенттер иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек, алар тарайбыз дей турган болсо, анда кеткилери келсе өздөрү арызын жазып кете берсе болмок экен, аркасында катарда күтүп, жылдап турган кандидаттар келип отурмак.